19 ноябрь күнү болжол менен кечки саат 22:45 чамаларында 102 кызматына Арча-Бешиктеги үйлөрдүн бирине жаш ымыркайды таштап кетти деген маалымат келип түшкөн. Милициянын кайгыл кызматкерлери ыкчам түрдө келип, жаш ымыркайды коробкадан бул жерден алып чыгып, тез аранын ичинде төрөт үйүнө жеткизген. Бүгүнкү күндө азыркы учурда териштирүү иштери жүрүүдө. Окуя болгон жерге биз 2-3 мүнөттө келдик. Келгенде биз келип токтодук. Токтогондо үй ээси могу жерден алып чыгып берди коробканы алып чыкты. Биз машина бул жерде турган. Ичин ачсам уже пакеттин ичи суу, баягы жаш ымыркы тоңуп калыптыр. Тоңгон абалда экен да, кыймылдабайт. Анан пакеттин ичинде байлап коюптур баягы. Пакеттин ичине салып, коробкага салып, анан мен пакеттин сразу оозун ачып жарым баягы. Анан үйдүн ээсине айттым. Шешип алып чыгып берле деп. Шешипке пакетинен шешипке алып, шешипке орап, биз скорын күткөнгө негизи бизге убакыт аз болчу. Анткени тиги аябай жамгырда жаап аткан түндө. Тоңгон абалда экен да. Анан биз мунун жанын сактап калалы деп эле сразу өзүбүздүн машинага салып, анан бир 5 мүнөткө жетпей экинчи роддомго алып барып, медайындардын колуна өткөрүп бердик. Могу жерден алдым да. Могу жерден бердим да. Ушул жерден жокпу, эчке чыккан жок. Ушул жерден эле колубузга карматып койду. Ушул экен депчи. Мен келаткан телефондон чалып айткам, эми болсо шешип коруп, кургак кармап тургула. Ал өргүл эчтик болбойт ороп депчи. Анан келсек булар эч кандай действие кылбаптыр. Демек оозуна эме тыгып коюптур. Ыйлабасын деп. Жана туалеттин бумага. Барганда врачтар оозун алып чыгып атпайбыз, андай шашып караңгыда байкапбыз. Кетик. Ашон сұраш неште? Балам кісі қойып тұр. Сұрашына не керек? Жоқ, камера жабық. Қармауын десек. Кепкізесіздер, кімге? Камера жабық. Итек, жамырда тоң қалып тұр. Неште жатып тұр екен ол? Урматтуу Москва шаарындагы мекемештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып кетүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Асылбек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Аль Фортуналары кызмат кылат. Унабыз ыңгайлуу жана кенен жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Без пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7926 929 1820. Неште жатып тұр екен ол? Уақыт жоқ екен. Бетіне жаппаңыз мен, ежеп. Ашсаңыз бетін. Камера жабық. Мұны деген... Бетін ашпайсыз. Көру демалуда тезекенде жоқ. Камера жабық. Келе, мұны... Детский реанимацияға чапшы. Чапшы, Дима, айдаға. Кетпей тұрмасыздар. Оңды еркелек сақтап қалады. Еркелек сақтап қалады. Бұна баратын педиатр! Реанимацияға быстро бұл жерден бара тап берді. Камера жабық. Камера жабық. Камера жабық. Көлөнканын ичине салып коюптур, биз көлөнканы шешепке салдык. Ошол үйдөн. Арча-Бешиктеги ымыркайын таштаган делген 20 жаштагы келин кармалды. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Ленин райондук ички иштер башкармалыгы окуя 19 ноябрда саат 22:45 чамасында катталганын билдирди. Милицияга Арча-Бешик конушундагы үйлөрдүн биринин алдына жаңы төрөлгөн ымыркайды баштыкка байлап кутуга салып кеткен тууралуу маалымат түшкөн. Учурда энесин издөө жүрүп жатат. Ал эми редакция ымыркайды төрөтканага алып барган милициянын кайгыл кызматынын кызматкери Толкунбек Ташматов менен байланышканда окуя болгонун тастыктады. Бизге ымыркай жатат
деген маалымат түшкөндө бардык. Абал начар болчу, дене табы түшүп кетиптир. Оозунда кагаз болгону үчүн. Азыр дене табы калыбына келди дешти. Бир аз кечирээк болгондо чарчап калмак экен. Уул баланы экинчи төрөтканага алып бардык деген. Сереп медиа маалымат агенттиги ымыркайдын абалын билүү үчүн саламаттыкты сактоо министрлигине кайрылганыбызда ымыркайдын жандандыруу бөлүмүндө жатканын билдиришкен. Ал арада социалдык тармактарда ымыркайды дарыгерлерге жеткирген милициянын кайгылуу кызматынын 2 кызматкеринин видеосу тараган.